Маданият, искусство, маалымат жана спорт мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы 100%га чейин төлөөнүн шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 30 мартындагы номер 185 токтому чыгып, ишке ашырылган. Иштин аткарылышын көзөмөлдөө максатында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Чүй облусунун бир катар райондорунда иш сапары менен болду. Бул жолу Жайыл, Панфилов, Москва районунун маданият өкүлдөрү менен жолугушту. Негизги максатыбыз эки максат менен келгенбиз. Биринчиси ушул маданиятта болуп аткан акыркы жаңылыктар, маданиятта болуп аткан жасап аткан иштерибиз, пландарыбыз менен биздин кызматкерлер менен бөлүшүп, анан экинчиси эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгынын негизинде социалдык кызматкерлер үчүн айлык акы 100%га чейин көтөрүлгөн. Ошол канчалык деңгээлде аткарылып атат? Жерлерде бардыгына берилдиби? Бардыгына жеттиби, маселе жокпу, көйгөйлөрүн билүү боюнча атайын кызматкерлер менен жолугуп, бүгүн сүйлөшүп чыктык. Жалпысынан эч кандай маселе жок экен, бардыгы алышыптыр. 100%га чейин айлык акы көтөрүлгөндүгүн бардыгын сүйүнүп, мынакей өлкө башчыбызга өзүнүн ыраазычылыктарын билдиришип атат. Бул Кара Балта шаарында жайгашкан маданият үйүнө аталган 3 райондун маданият бөлүмүнүн башчылары, музыкалык мектеп, музей, кинотеатр, спорттук мекемелердин жетекчилери жана китепкана кызматкерлери атайын министр менен жолугуп, жакындан сүйлөшүп, маселелерди ортого салуу, чечүү жана ыраазычылыктарын билдирүү үчүн келишкен. Биздин районубузга кут түшүп аткандай эле сүйүнүп атабыз. Себеби биздин министрибиз баарлашып, көйгөйлүү маселелер болсо дагы аны да чечип жетишкендиктер болсо аны кубандырып келип атат. Себеби келип аткан себеби биздин маданият кызматкерлерибиздин көпчүлүгү айлык маянасын биздин президентибиз Садыр Жапаров көбөйтүп бергендигине өңүмбү же түшүмбү деп таң калыштуу болуп атабыз да. Өмүрүндө мындай айлыкты көрбөгөн, биздин өздөрүнүн духовный пищиси аябай бай, духовный жактан бай, бирок бир материалдык жактан кедей болсок дагы бүгүнкү алган маянабызга ушунча жылдан бери эңсеген тилегибиз орундалды деп өтө кубанычтуу болуп, биздин колубузга да карга түштү дегендей маданият кызматкерлери аябай сүйүнүп, кубанып турган чагыбыз. Алгач Азамат Жаманкулов сөз сүйлөп, маданият жана спорт жаатында болуп аткан ийгилик, жетишкендиктер жана алдыдагы ишке аша турган пландар менен бөлүштү. Жерлерде жолугуп, сиздердин абалыңыздарды көрүп, окшогон маданий үйлөрдүн абалын көрүп, китепканалар менен таанышып кичине. Мына сиздер менен баарлашып кетели дедик. Келген маданият жана спорт өкүлдөрүнүн дээрлик бардыгынын айлык акылары 100%га чейин көтөрүлгөнүн тастыкташып, сүйүнүчтөрүн жашырышкан жок. Каалоочулар оюн ортого салышып, суроолорун узатышты. Акыркы 30 жыл ичинде өзгөрүлбөгөн сиздин жардамыңыз менен, сиздин расчетуңуз менен ушу маданият кызматкерлери бүгүнкү күндө мага айтып келишти, рахмат, ушу министрликке рахмат айтып коебуз деп, кассадан алган акчабызга ыйлабыйдык деди да. Ушуну сездим. Сизге чоң рахмат Москва районунун маданият кызматкерлеринин атынан. Алыскы Суу Самыр өрөөнүнөн келген айтыш коомунун мүчөсү Талант Асаналиев 15 жылдан бери клубту жетектеп келет. Маданиятка көңүл буруу жогорку деңгээлге чыгып бара жаткандыгын белгилейт ал. Айлыктын көтөрүлүшү менен бирге Суу Самырдагы маданият үйүндө оңдоо түзөө иштери жүргүзүлүп атканын билдирди. Мындан ары да алыскы айыл аймактардагы элет жергесиндеги мекемелерге көңүл бурулса деген оюн билдирди. Өткөндүң айсак тулгандар биргесте маданият тармага аябайга тулгур болду, клубтар бары жабылды, тосулган темир тор болду, кишилер кийбер кирбей ал жака көнөкөлөттүн койнордо. Маданият үй жаңы салынып атат, Кудай берсе ошол маданият үй болот. Анткени бизде 5 айылдан турган 7,5 миң калкы бар. Чоң айыл өкмөт, районго тете. Айырге маданият үйү болуш керек буюрса. Эгерде президент колдоп ушундай иш-чаралар болуп турса, Кудай берсе, маданият үйү болуп калат деген жакшы ойдом. Маданиятка көңүл буруу, элдин маданиятка көңүл буруусунан кабыл алышы Суу Самырда өтө жакшы. Мисалы үчүн биздин көчө же болбосо биздин айыл деген конкурстар жылда өткөрөм да.
5 айыл бар. 5 айыл bir-birine атандашы ушундай бир башталат, жаңы башталганда. Анан ошолорду баягы тасмага түшүрүп, камерага тартып, сакталган дисктер да бар. Кинотеатр, спорт, музей тармагындагы маселелер көтөрүлүп, көйгөйлөрүн ортого салып, чечүү жолдоруна жоопторун алышты. Азыркы биздин маданият кызматкерлеринин айлыкты көп өткөнүнө ушунчалык баягы жетине албай жатканы, толкунданып атканы, бул жерде ошо патриоттор калбыш иштегендер экен. Мына биз мен келгенде ошо 4,5 сом айлык менен иштечүмүн. Ошо мен барып келген жол кереги жетчү эместиги айлыгыбыз. Мына азыр ошо 22 миңден ашык айлык алабыз. Но бирок бул дегенде койчу бизден баягы кыргызда айтат эмеспи, айлык ден соолук байлык деп. Ансаганда ошол мынакей айлыкты кичинекей көтөрүлүп, ошого баарыбыз каалмет кылып атабыз. Жаманкулов Жайыл райондук балдар музыкалык мектебине барып, ал жактагы жетишкендиктер, окуу класстары, аспаптар, ийримдер менен жеринен таанышып, көйгөйлөрүн угууга жетишти. Во-первых, они любят, свою профессию, у нас хорошие преподаватели, но у нас уникальная школа. И я все время боюсь, думаю, ну вот сейчас вот, не дай бог, что-то у нас вот преподавателю по вокалу, она заслуженный деятель культуры. Андан соң Турар Кожомбердиев атындагы райондук балдар китепканасына барды. Китепкана жетекчисинин айтымында айлык акы көтөрүлүп, кадр маселеси жаралбай калганын, жаштар келип иштеп жатканын баса белгиледи. Бирок мекемеде болгон анча-мынча көйгөйлөрүн айтып, жеринен чечүүгө үлгүрүштү. Алардын бири компьютер маселеси. Министр атайын жаңы ноутбуктар берилерин убада кылды. Ошол жакка бир 20-30 компьютер боло турган болсо, 1-2 ноутбук бияка берилсин. Хорошо, компьютер 95-жылкы компьютерлар турат берди. Иш сапар Сокулук районунда уланды. Анда райондук маданият жана спорт мекемелердин жетекчилери келип, өнөр адамдары министр менен жолугушту. Анан бүгүнкү жолугушуу кадимкидей биздин азыркы айлыгыбыз көбөйгөнгө байланыштуу министрдин алдыга койгон максаттары, жакшынакай сөздөрү баарына мындан да 2 эсе 3 эсе дем берди го деп ойлойм. Негизи мен буга чейин деле айтып келчимин, эң патриот адамдар бул маданият кызматкерлери болуп саналат. Аз айлыкка деле ушу патриотический сезим менен жумуш алып барчыбыз. Айлык көбөйүп, ишөө министр келип биздин көйгөйлүү маселелерибизди чечип берүүгө жардам айтып, жакшынакай сөздөрүн айтып бизге мындан да 2 эсе 3 эсе дем берип кеткенине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Министрди китепкана кызматкерлери өзгөчө жылуу маанайда тосуп алышты. Анткени айлык акынын көтөрүлүшү алардын жашоо шартына абдан эле жеңилдик болгонун айтышты. Бирок аны менен катар бул китепкана имаратка муктаж. Китептер 2-чи кабатта болгондуктан оорчулук жаралып, дубалдарда жарака кеткен. Ал маселени карап көрүп чечерин убада кылды. Мен 40 сом кезинде иштегем. 40 сом кезинде иштегем. Анда ошондо 2 бөлүп алчубыз. 30 авансы кылып бөлүп алчубыз. Анда ошону алганда да деп ошентип эметчүбүз. Андан кийин кичине көбөйдү. 250 болду. Анда да биртке сүйүнгөнбүз. 350 болду. 1200 болду. Ошентип көбөйүп отуруп, азыркы күндө мына бүгүнкү зарплата мен 2022 жылдын зарплатасын азыр апрель айында алган зарплатам өз көзүмө ишенбей 23 миң алдым. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Айымкан Кенжеева түптөп кеткен Ак Самай фольклордук тобунун кызматкерлери менен жакындан таанышуу болду. Көптөгөн ийгиликтерди багындырып келе жатышкан топтун өтүнүчү штат маселесин карап дагы кошуп берүүсүн суранышты. Бул биздин Ак Самайдын жетекчиси катары айтсам, Ак Самай үчүн чоң кубаныч болду. Күндө бири-бирибизди куттукташып, өзүбүзчө бир кадимки адыресе кыргызча жуубайлыбы дегендей сүйүнүп калдык, чай ичпейлиби деген. Мен ойлойм, мен баягы биз кыргыз болгондон кийин чыгармачылык потенциал абдан чоң, күч абдан чоң. Ошолордун баардыгын чыгаруу, аларга стимул берүү, шарт берүү мамлекеттин негизги милдети. Азыр эми айлык акы боюнча маселе жок. Бир гана ушул музыкалык окуу жайларда сентябрь айына чейин жанагы сааттар боюнча кичине айырмачылык калышы мүмкүн экен. Ошону чечүү боюнча тапшырмаларды берем. Андан тышкары мынакей театр боюнча, музыкалык школдор боюнча, мектептер боюнча
музейлерибиз боюнча, маданият үйлөрүбүз боюнча өзүнчө багыттарды, пландар менен бөлүштүк. Ошолорду ишке ашырууну дагы улантабыз. Иш сапар ийгиликтүү жыйынтыкталды. Боло турчу иш пландар сүйлөшүлдү. Мындан сырткары 1-июндан тарта бардык маданият мекемелер онлайн тармакка өткөрүлүп, документ, иш кагаздары тармак аркылуу жеткирилет. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Капарович бардык кызматкерлерге чыгармачылык ийгилик каалады. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, Атайын чыгарылыш үчүн СТВ.